Misir падышасы аначы кемпирлерди чакырып алып, эмнечи мындай кылып жатасыңар? Эмнеге балдарды тирүү калтырып жатасыңар деп сурады. Аначы кемпирлер фараонго: еврей аялдар мисирлик аялдардай эмес экен. Алардын ден соолугу чың экен. Ошондуктан алар аначы кемпирлер келгиче эле төрөп жатышат деп жооп беришти. Бул үчүн Кудай аначы кемпирлерге жакшылык кылды. Эл болсо көбөйгөндөн көбөйүп абдан күч алды. Аначы кемпирлер Кудайдан корккондуктан Кудай алардын үй бүлөсүнө батасын берди. Ошондо фараон өз элине мындай деп буйрук берди: еврейлердин жаңы төрөлгөн эркек балдарын дарыяга ыргыткыла, ал эми кыздарын тирүү калтыргыла. Экинчи бөлүм. Леби уруусунан бир адам ошол эле уруудан аял алды. Аялынын боюна бүтүп, эркек бала төрөдү. Баласынын абдан жакшынакай экенин көрүп, ал аны 3 ай жашырып жүрдү. Бирок ал андан ары жашыра албай калгандыктан, камыштан жасалган кол себет алып, аны ылай жана чайыр менен каптады да, баланы себетке салып, дарыянын жээгиндеги камыштын арасына коюп койду. Ал эмне болор экен деп эжеси алыстан карап турду. Ошол убакта фараондун кызы сууга түшкөнү дарыяга келди. Анын нөкөр кыздары дарыя жээктеп жүрүшкөн эле. Фараондун кызы камыштын арасындагы себетти көрүп, аны алып келүүгө күңүн жиберди. Ал себетти ачып баланы көрүп, бул еврей балдарынан экен деди. Бала ыйлап жаткандыктан ага боору ооруду. Баланын эжеси фараон кызына: мен барып еврей аялдарынан баланы багып бере турган эмчегине чакырып келейинби деди. Фараон кыз ага: барып кел деди. Кыз барып баланын энесин чакырып келди. Фараон кыз ага: бул баланы алып мага багып бер, акысын төлөп берем деди. Аял баланы алып бага баштады. Бала чоңойгондо аял аны фараон кызына алып келди. Ал аны бала кылып алды. Мен аны суудан чыгарып алгам деп баланын атын Муса койду.